Бүгүн парламенттин жыйынына чогулган депутаттардын саны кечээгиден да кыйла аз болду. Алгач каттоодон 35 гана эл өкүлү өттү. 52 депутат бир топтон кийин барып чогулду. 2 ай бою публикага чыкпай, микрофонду сагына түшкөн айрым депутаттар сөз сурады эле, бирок төрөгө аларга сөз берүүдөн баш тартты. Мурункудай азыр фракциядагы мурун калыбында ачыгылайыш керек жок уже. 5 фракциядан 12 партия менен шайлоого кетип атат. 92 депутат. Ошон үчүн будан нары мыйзам менен катебиз болду. Менен талап кылбагыла. Дайыма бул болуп кеткен практикада. Бирөө сүйлөсө артынан ону чыгат. Жакканы бар сөзүңөр, жакпаганы бар. Ошон үчүн мага ишениңиздер, сөз берилбейт эч кимге. Азыркы парламенттеги 5 фракциянын курамындагы депутаттардын 92си ар кайсы партия аркылуу алдыдагы шайлоодо ат салышууга даярдык көрүп жатышканы кечээ айтылган. Алардын айрымдары азыркы фракциялардын катарында болгону менен башка партияларга мүчө болуп кетишкен. Ал ортодо бир партиядан экинчи партияга өтө качкан депутаттар да жыйынга келип, мурдагы ордуна отурду. Кээ бири өзүнүн иш ордуна парламентте жок партиянын желегин коюп алышкан. Алардын мындай кадамы көпчүлүк депутаттарга жаккан жок. Дорога, ол Кыргызстандыктарды алып койсун, жолушу алып жетпей калды. Алып салгыла, аппарат башкыртып көрүшүлөр. Бүгүнкү жыйын үзгүлтүккө учурады. Кечээ эле парламенттин трибунасына чыгып, жалпы элдин алдында ант берип, жаңы депутат болгон Асылбек Арапбаевке мындай көрүнүш жаккан жок. Ал өзүн депутат катары сезип, эл алдына чыгып бир-эки ооз сөз сүйлөйм деп даярданып келгенин жашырган жок. Бирок ал эмес, алчы таасын жеген тажрыйбалуу депутаттар сөз ала албай өкүттө калышты. Мен жаңы келген катары айтамын. Мындай 2 күндөн бери ушундай бир башкача нерсени күткөнмүн. Ушу келип ушундай сессияга катышам, аз да убакыт болсо ой пикирим айтам деген ойдо болгонмун. Кечээ да бүгүн да форум болбогонго мен аябай таң калып атам. Хотя бул ушундай нерсеге мен эмне дешимди эле билбей калдым. Минтип парламенттин улам бир жыйыны үзгүлтүккө учурай бере турган болсо, аймактарды кыдыруу үчүн депутаттар иштен бошотулары айкын болуп калды. Ал эми гей пропаганда, суу кодекси, чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдар ошол бойдон талкууланбай кала береби деген суроо жоопсуз калууда. Сыягы эл өкүлдөрүн үгүт иштери көбүрөөк түйшөлтөт окшойт. Бул ар бир депутаттын, ар бир жарандын конституциялык укугу шайлоого катышуу. 4-төн баштап агитационный мезгил башталгандан кийин анда дагы алардын укугу 1 ай бою агитацияга барганга, өзүнүн партиясын өзүн агитация кылып шайлоого толук кандуу катышууга. Депутаттар эртең дагы бир ирет жыйынга чогулууга аракет кылып көрүшөт. Бирок эртең деле кворум болоорунан депутаттар өздөрү да күмөн санап жатышат. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.